Жакында биздин YouTube каналыбызда розыгрыш болот. Туганда резина это подарка. Бул машиналарды даже Яндекстан билбейт эле. Эту проблему устранили дешип атат. Самый знаменитый, самый надежный, без первоначального взноса беребиз ошол жерден. Баары 200 000 пробегден ашты. Единственный негативный момент хабалдарга эсиңиздердеби? Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Профсоюзский YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Самый знаменитый, самый надежный Хавал F7 бүгүнкү обзорубузда. Автосалон Коптевскийдебиз, Хавалдын автосалонундабыз. Бүгүн уже биз 6 ариза 8дерди алып чыкканбыз. Гайда азыркы моментте учетко турушуп атат. Турду даже учетко. Азыр бияктан 3 Хавал F7 алып чыгып берип атабыз. Тоже клиенттерибизге, бардык клиенттерибиз, ушул 3 машинабызды, по-моему, питерский балдар. Питерден келип, бияктан алышып, уже биринчи эмес, экинчи, үчүнчү машиналарды алып атат, по-моему. Питерге кете турган машиналар. Ушул машина, анан эшикте дагы бир 2 машинабыз турат. Документациялар оформление болуп атат. Пока документтер оформление болгуча сиздерге кыска обзор кылып, машинаны көрсөтүп коелу. Хавал F7 экинчи комплектацияда, бул жерде сиденьялары комбинированный, кожа материал менен комбинированный, электропривод сиденьялар бар, подогрев руля бар, круиз контроль бар, климат контроль двухзонный, так, электропакет, разумеется, полный, зеркала, двери и так далее. Помощь при спуске бар экен, корректор фар. В общем, комплектация, да, люгу жок, задняя камера бар, парктроники по кругу, круговой обзор жок. Получается, жоктугдан берде люк менен круговой обзор эң мындай важный биздин водительдерибизге, клиенттерибизге. Калган бар жогу бар экен. Туугандар, Хавал F7дер эсиңиздерде, по-моему, биз биринчи парк болгонбуз. Хавал F7 алып чыкканга биз алып чыгып атканыбызда ушул машиналарды 2 жыл мурунбу, 1 жыл мурунбу азыр эсте жок. Бул машиналарды даже Яндекстан билбейт эле, комфортто иштеп жүргөн маал эле. И баасы да башкача эле. Бизге ишенген клиенттер ошол убакта келип алып алгандар, мына жакында Кудай кааласа 1 жыл, 2 жылда уже 1,5 жыл калды, по-моему, уже өзүнүн атына чыгарышып алат машиналарды Кудай кааласа. Ал моментте, грубо говоря, клиенттерибиз келип комфорт машинага төлөп, ай сайын там 75 000 канча болгон азыр эсимде жок, видеодо бар болсо керек, эски видеолорубузда. 2 айдан кийин, даже 1,5 айдан кийин комфорт плюска өтүп кетет Яндекстан. И машинанын баасы 500 000 сразу кымбаттап кетет. Ошол убакта Россия боюнча бардык комментарийларды жазышып, 74 000 адам 20-30 мүнөт прямой эфирде көрүп аткан видеобузду. И баарыңыздар кандай десем эми күлүп, эмне үчүн мындай китайский машина алып атасыңар, бул машиналардан эч нерсе калбайт деп. Туугандар, ушул Хавал F7дерибиз баары 200 000 пробегден ашты. Болгону даже колодкаларын 1-2 жолу эле алмаштырдык окшойт. Коробкада майын 1 жолу алмаштырдык, 2 жолу, 200дөн ашкандардыкыны. А так 100 000ден алмаштырып аттык. 70 000 алмаштырышыбыз керек, даже 100 000ден алмаштырып аттык, арендада жүргөн машиналарыбызды. Кудайга шүгүр, до сих пор иштешип атат. Никаких вложений кылган жокпуз. Ким ишенбесе, офиске келсе, көрсөтүп берем. Документально эмне кылганбыз, кандай кылганбыз машиналарга. Ошо туугандар, бүгүнкү күндө Хавал F7 азыр один из самых надежных машин деп айтышат. Мен сиздерге еще обещать эткенмин, Хавал F7, Exit LX и Geely Atlas Pro'nун үчөөнү салыштырып кийинки видеобузда 3 машинаны коюп, кандай комплектацияларда, кандай бааларда чыгып аткандарын өзүңүзгө көрсөтүп, 3 машинаны салыштырып көрөбүз, кайсы машина эң выгодный экен. Бүгүнкү күндө ушул Хавал F7дерибиз чыгып атат. Менин оюмча бул өтө жакшы, мындай качественный кылынган машина. Да, может быть, подвеска жесткийраак, но единственный негативный момент Хавалдарга эсиңиздерде эшик эле. Но уплотнительный резинкалары плотный эле и эшикти жабыш үчүн реально усилие прилагать этет. Азыр спокойно эшиктер жабылат, без никаких там усилий, да. Поэтому эту проблему устранили дешип атат. Башка проблема чыккан эмес бул машиналарда. Өзүңүздөрдө көргөндөй, бул жакта зимний резиналар подарка болуп жатат. Клиенттерибиз азыр Питерден келет атат, эртең келишет. Заранее көрсөтүп коюп атабыз. Ички машинадан, кстати,
Биз клиенттерибизге ушул видеону көрүшөт да кийин келип айткан эмеспи, силерде резиналар подарка болот болбойт депчи. Мен үчүн айттым. Туугандар, биз несин менен берсе, резина менен береби, дорожный сумкаларын береби, бар жогун подарка кылып берип атабыз. Эгерде биз өзүбүзгө алып калгыбыз келсе, азыр алып койсок дагы эч ким көрбөйт эми, билбейт ам эле да. Ошого вывод кылыңыздар, туугандар. Биз андай нерсе менен заниматься этпейбиз, заранее айттым. А то комментарийда бир эки жолду окуп алгам. Тиги резиналар всегда подарка болот го, силер бербепсиңер туда-сюда дегенде. Жок, туугандар, резина это подарка. Подарканы кааласа эми беришет, кааласа беришпейт. Биз буларды доолай албайт экенбиз. Кстати, ушул жерден азыр сиздер багажникти көрсөңүздөр болот. Аркаңгы сиденье сложенный болгондо кандай кеңең ичи. Кыргызстанга менин оюмча ушул машиналарды лизингден чыгаргандан кийин өтө сонун болот. Биздин жолдорубузга машина бийик, надежный, полный запчасть бар жогу бар. Обслуживание да тоже недорогой экен. Кымбат эмес эле чыкты. Ошондой, туугандар. И биз аналитиканы көрдүк го. 68% жөн эле без подписки көрүшөт экен. Ошого, туугандар, жакында биздин YouTube каналыбызда розыгрыш болот. Азыр канча машинаны розыгрышка коебуз, айта албаймын, точно билбейм, санап атабыз. Кантип ал розыгрышта участвовать этсеңиздер болот. Биз бир жерге Москвада туруп, прямой эфирге чыгып туруп, машина чакырабыз, такси чакырабыз. Такси чакырганыбызда көрөбүз, ким келе атат. Эси биздин мекендешибиз келип атса, ошол таксини күтөбүз. Келгенде YouTube каналын ачып көрөбүз. Эси бизге подписаны болсо YouTube каналыбызга, эгерде подпискасы болсо и биздин каналыбызды көрүп аткан биздин көрүүчүбүз болсо, ошол машинаны, жаңы машинаны без первоначального взноса беребиз ошол жерден. Өзгө просто страховкасын кылып алат, болду. Линияга чыгып кетет иштегенге. Ошого, туугандар, обязательно подпискага кылып, колокольчикти басып, каналыбызды карап туруңуздар. Өтө сонун жакшы розыгрыш болот. Бир машина болобу, 3 машина болобу, 5 машина болобу, аны биз сиздерге дагы кийинки видеолорубузда точно айтып беребиз. Эгерде чакырган клиент водителибиз биздин каналыбызга подписаны болуп, но при этом мага машина керек эмес десе, ал машинаны кааласа арендага сдавать этсе болот, кааласа башка адамга өткөрүп берсе болот. То есть, пожалуйста, YouTube'дан реклама кылып беребиз. Любой башка адамга өткөрүп бере берет. Башка адамга өткөрүп берип атканда, эгерде ошондой келип минбейм деген машинаны да, жанагындай переуступка лизингтери төлөнбөйт, потому что ал моментке чейин еще машина оформлен болбойт. Поэтому бесплатно любой тууганым минет, акам минет, үкам минет эле бесплатно өткөрүп берет. А там уже дальше өздөрү сүйлөшүп алат, канчага сатып, канчага өткөрүп беришин. И дагы бир сиздерге просьба, туугандар, биздин көрүүчүлөр, эгерде биз трубканы клиенттерибиз будущее, эгерде биз трубканы ала албай калсак, телефонду чалганыңыздарда занят болуп калышыбыз мүмкүн. Ушундай эле видео тартып аткан болушубуз мүмкүн. Вот азыр видео тартып атабыз. Могу ушунча сообщение өзү жазылып кетип атат. Пока ача элекмин, но ачып азыр видеону тартып бүткөнүбүздөн кийин обязательно баарыңыздарга отвечать этип коем. Сиздерден сураныч, голосовой кылып жөнөтсөңүздөр, всегда отвечать этип окушка аракет кылабыз. Просто чалып туруп эле пропущенныйды кийин көрбөй калып атабыз. Туура түшүнүңүздөр бизди. И эгерде башка машинанын обзорун көргүңүздөр келсе, бааларын көргүңүздөр келсе, пожалуйста, комментарийде жазсаңыздар, обязательно ошол машинаны келип тартып сиздерге обзор кылып беришке аракет кылабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.